чачтарым өсүп, аябай сүйүнүп, аябай бактылуу күндөргө келдик кайра деп. Бирок көрсө пока временный болуп атыптыр. Өзүмдү эң бактылуу адамдармын деп эсептечүмүн. Папам дагы менин диагнозума 2 ай калганда өтүп кетти. Анан менин диагнозум 2 айдан кийин чыкты. Мамам болсо папамдын өтүп кеткенин, менин ооруп кыйналып атканымдарымды көтөрө албай инсульт алып, андан кийин обширный инфаркт болуп. Мамам дагы өтүп кетти, 6 ай болду өтүп кеткенине. Чыдап кетеримди билбейм. Өзүм барда эле канчакта калгачы, эч ким карабай да. Мен өтүп кетсем булар далада калабы, Кудай. Кудайдан тиленебиз. Сиз жалгыз эмессиңиз. Кыргыз элим, Аллахым сиз менен колдойбуз. Элим, жете көрсүн сизге. $80,000 керек болот бизге. АКШ доллар. Мага азыр ушу молиться эткен дагы. Мамам Кудайыман суранган, жүрөгү менен суранган. Мамам дагы, папам дагы мени таштап кетишти. Азыр ушундук оор абалда болуп турам. Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөгөнова Айгерим. 1987-жылы төрөлгөм. 2 кыздын энесимин. Кыздарым 11 жана 3 жашта. 2023-жылдан бери кандын рак оорусуна кабылып калдык. Оорум неходжинская лимфома. Оору бул аябай оор оорулардын бири экен, аябай оор. Буну оперативный дагы түрү менен алып сала албайт экен эч ким. Буну только кандын рак экен, буну только химия, лучевая терапия, пересадкалар менен гана дарыланчу оору экен бул. Аябай эле өтө оор абалда өтүп жатам. Өзүмдү жоготуп койгон күндөр болуп атат. Бирок баарына чыдап келатам 2 кызым үчүн. 2 кызым бар менин. Кичинекей кызым аябай эле кичинекей азыр. Ошон үчүн пересадка кылышыбыз керек болуп жатат. 2023-жылы неходжинская лимфома деп диагноз коюшкан. Аны барып успешно Турция мамлекетинен дарыланып келдик. Дарыланып келип, андан кийин химиотерапия алдык, андан кийин лучевая терапияларын өттүк. Андан кийин пересадканы өттүк. Анан ремиссияга чыктым деп сүйүнүп, уже жакшы болуп калгам, өзүмдү мурункудай сезип, жеңилдеп, чачтарым өсүп, аябай сүйүнүп, аябай үй бүлөсү менен бир аябай мындай бир аябай бактылуу болуп калганбыз. Бактылуу күндөргө келдик кайра деп. Бирок көрсө пока временный болуп атыптыр. Ушул сентябрь айында кайра проверкага барсак, кайра опухольдар чыкты. Кайра уже высокодозный химия аласыңар деди. Ал бүтөрү менен 2 айдын ичинде высокодозный химияңар бүтсө, пересадка кыласыңар деди. Пересадкага 2 ай эле берип койду. Анан 2 айдын ичинде биз $80,000 сурап жатышат. Анан $80,000 биз 2 айдын ичинде таба албайбыз. Анан ушуга жардам бериңиздерди суранат элем. Баары жакшы болчу. Мен бактылуу болчумун. Өзүмдү эң бактылуу адам деп эсептечүмүн. Өзүм
эң бактылуу адамдармын деп эсептечүмүн. Азыр дагы эсептейм, мен бактылуу экенмин. Жанымда жолдошум бар, колдоп турган. Бир туугандарым бар. Эн атам дагы өтүп кетти. Папам дагы менин диагнозума 2 ай калганда өтүп кетти. Анан менин диагнозум 2 айдан кийин чыкты. Мамам болсо папамдын өтүп кеткенин, менин ооруп кыйналып атканымдарымды көтөрө албай инсульт алып, андан кийин обширный инфаркт болуп. Мамам дагы өтүп кетти, 6 ай болду өтүп кеткенине. Мага азыр ушу молиться эткен дагы мамам Кудайыман суранган, жүрөгү менен суранган. Мамам дагы, папам дагы мени таштап кетишти. Азыр ушундук оор абалда болуп турам. Бирок Кудайыма шүгүр. Жолдошум бар, элим бар, ишенем мен, айыгам. Кыздарымды жалгыз калтырбайм, өзүм багам, айыгам. Ойлор аябай эле көп ойлор келди. Башында эле айттым, балдарым монтип үйсүз калбасын, үйдө бактылуу чоңоюш керек менин балдарым. Жөн эле коелук деген да ойлор келди мага. Айттым, балдар неметип калат, андан көрө жок үйдө эле жашай бергиле, мен үчүн антип балдарды эчтекеси калтырба деп жолдошум такыр болбой койду. Анан аябай эле ойлор келип атты. Бунусунда да кайтарылып кайра оору келгенде ишенбей кеттим бир башында ишенбей кетип, жок бүттү, уже кайра келет экен десем, жолдошум болбойт, жок, андай болбойт, бутуңан турасың, балдарды чогуу багабыз, чогуу чоңойтобуз, жакшылыктарын чогуу көрөбүз деп. Ушинтип дем күч берип турган жолдошум турганда мен акымда жок, жашабайм дешке акымда жок. Мен айыгышым керек, айыкканга умтулам, чоң үмүтүм бар. Мен кыздарымды өзүм чоңойтушум керекмин. Менин багып берчү кыздарымды эн атамда жок. Өзүм чоңойтушум керек, кыргыз элим. Көптөн күткөн кыздарыбыз, улуу кызыбызды да үйлөнгөндөн кийин аябай көпкө күтүп жүрүп төрөгөнбүз. Кудайдан суранып жүрүп төрөгөм. Андан кийин дагы кичүү кызымды да көпкө күтүп жүрүп төрөгөнбүз. Аябай долгожданный кыздарым. Өзүм 37 жаштамын, ооба, билимим бар. Чачымды алдырып койгонго балдарым биринчисинде улуу кызым аябай эле неметип жүрдү. Аябай эле көнө албай жаман болуп жүрдү. Кечээ чачым алынгандан кийин кичинекей кызым эми эскирип калды да. Чачың кана деп соткадан париктерди көрүп алып, мамам ондай парик ки деп алып келип, париктерди көргөзүп атат, чачың кана деп атат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Тынчтык. Жубайым ушу Төлөгөнова Айгерим. 2023 жылдан бери өзү айткандай ушу чоң татаал оору менен ооруп атат. Ошондон бери эле барбаган жерибиз калган жок. Ушу Бишкекте үйүбүз бар болчу, ошол үйүбүздү да сатып, ошол лечениясына баарын жумшадык. Туугандарыбыз, коллегаларыбыз
катышчыларыбыздын баары жардам беришти буга чейин. Аллах ыраазы болсун. Ошо оорусу, азыркы оорусу өзү айткандай аябай татаал болуп, донор менен пересадка кылыш керек болуп атат. Донор менен пересадка кылганда бул ошол ооруну түшүндүрүп айтып берсеңиз, ошо өзү кандын ракы болуп атат. бул ошондо лимфома деп коет экен, ошол лимфома, неходжинская лимфома деп ошол бир диагнозун айтты. Ошо лимфоузелдер эметет экен да, опухолдор, раковый опухолдор образоваться этет экен да. Азыркы данное время мунун ичинде образованиялар болду да. Эң чоңу азыр 6 сантиметр тазовый часть болуп атат да. Андан кийин ашказанын сыртынан чыгыптыр, ашказаны ооруп атат деп эле ушул ремиссияда жүргөндө акыркы күндөр айтып берчү да, ашказаным ооруп атат деп элечи, ашказан таблеткаларын ичип калчу. Анан барып глотать этсе, ашказанын текшерсек, ашказанын ичинин баары таптаза болуп чыкты. Анан ПЕТ-СТге Турцияга барып эметкенде ошол жерден ашказанын сыртынан образование болгону билинди да. Бул оору деген ушундай симптомдору, мындай температура бербейт экен, эчтеке бербейт экен, жөн эле бир жери ооруп эле, бели ооруп эле, ошондон алсырап эле, жаткысы келип эле, бирдеме көтөрсө ооруп эле, ушундай симптомдор болот экен да. Анан көп ооруга окшошуп кете берет экен да, ашказан ооруга окшошуп кете берет экен. Бел ооруса белин оорутуп алдыбы деп да ойлойбуз. Ушинтип сук тийсе дагы ооруп берет экен. Аябай мындай бир заблужденияга келтире берет экен да бул оорунун симптомдоручу. Анан ошондон дагы биз дагы кичине өткөрбөйдүк убактысын. Жайында эле башталыптыр көрсө. Анан биз сентябрда барып текшерилсек, ошо очередной осмотруна барып, контрольныйына барсак, ошол жерден баары билинип, анан ошол жерден аябай оор кабар келди. Аябай ошондон бери эле эмне кыларыбызды билбей кыйналып аткан маалыбыз, кыргыз элим. Ошо ишенгенибиз эле кыргыз элибиз ушу Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстандын жараны болгонубузга да аябай сүйүнөбүз. Себеби ушу Кыргызстан адамдар аябай берешен экен. Берешен адамдар баары билебиз. Буга чейин деле көп сборлор болгон, ушунун баарына жардам берип, кыргыз элим жардам берип келатат, жардам беришет. Мен ишенем. Ушу жубайыма суранат элем, кыргыз элим. Ушу жашагысы келет. Мен ушу үй сатып атканда дагы айткан болчумун жубайыма. Бул үйдүн эмнеси бактылуу болмок элек? Үйдү алып жашаганда кантип бактылуу болмок элек? Себеби ичинде бактысыз жашаган эмне кереги бар бизге депчи. Үйдүн мага эчтекеси кереги жок. Мага демек чоң байлыктын да кереги жок. Ушу ден соолугум, жубайым ден соолугу болсо экен деп мен тиленчимин да. Ошондо да ошондой решение кабыл алгам. Ошо өзү канча жылдан бери күткөн үйдү да сатып, ошо лечениясына жумшап, анан калган дагы мал мүлкүбүздү сатып, ошо жумшап, азыр эчтекебиз калбай калды. Кыргыз элим турачүңүздөр, жубайымды бутуна тургузам деп мен сөз берген болчумун. Айгеримге сөз берип, бутуна тургузам, мен ушу менен гана күрөшөм. Ушу ооруну жеңебиз, ушу оорунун результатына чыгабыз деп ошо сөз бергем. Ошо сөзүмө турам. Дагы да болсо жардам берем. Кудайым буйрса, ошо эки кызымдын келечегине жардам берем. Ошо эки кызым кичинекей болуп атат. Ушу эненин мээрим да той элек азыр. Ушунун баарын ойлосом, азыр түнү менен уктай албай да чыгып атам. Эртең менен бир туруп алсам, ошо менен уйкум кайра уктай албай, переживать этип атам азыркы күндө. Бул пересадкасы донор менен болгонуна себептен көп каражат керек болуп атат. $80,000 керек болуп атат. Кудайым буйрса, элибиз бар, берешен элибиз бар, элден айланса болот. Россияда болобу, Америкада болобу, кудайым. Ошо элибизге жардам берсе экен дейм. Кыргызстан бул аябай ынтымактуу эл. Өзүм мен энергия системада иштейм азыр. Ошол жумуштан дагы руководствобуз жардам берип, бизге да азыр ошол колдон келген жардам берип атышат. Жумуштан да азыр без содержания алып, уже повторно алып атам уже. Буга чейинки лечениямды алгам. Ушу жумушумдан айрылып калбайын деп, кийин дагы бутуна туруп жакшы болгондон кийин дагы ушу үй бүлөмдү багайын деп, ушу жумушумду да кармап атам. Ушу без содержания алып кайра ушу келинчегимдин лечениясына жумшап атам. Убакыттын баары ушу леченияда болсун, жанында болсун, канча күн болсо дагы
канча лечение болсо да жанында болом деп, каякта болсо да жанында болом деп ушу чуркап атам да азыркы убактачы. Ошо бүт бул элдердин баарына кайрылып атабыз.